ылдый жақты қарасақ, меню деп жазылып тұрады. Менюны басабыз. Ушул жерден карасаңыздар, өйдө жагында каттоо деген жазылып турат. Же регистрация деген жазылып. Ушул жерден биз керектүү өчүү дегенди тандайбыз. Виза дегенде керектүү өчүүнү каттап алып, андан кийин иштейм деген адамдарды дистрибьютор статусуна өткөрөбүз. Далее атом эмес келишим түзөсүз. Птичкаларды басабыз. Биринчи сөзсүз түрдө биринчини басыш керек, экинчини болсо эми аны өзүңүз окуп чыгып керек болсо ошону дагы басып коюңуздар, андан кийин аты жөнүн жазабыз. Эгерде уулу, кызы деген сөздөр бар болсо, фамилияга кошуп жазасыз ошону. Андан кийинкисин толтуруп кете бересиз анкета сыяктуу кылып. Сыр сөздү ар бир спонсорго сунуштайм, өзүңүздөр үчүн бир ыңгайлуу сыр сөз тандабыңыздар. Ар партнерлор өздөрү каалаган убагында оңдоп алышат сыр сөздү. Сыр сөз түрдө тамгалар, сандар, символдор болуш керек. Булардын бирөө эле болбой калса, анда сыр сөз жарабай калат. Электрондук поштага келдик. Бул жерде жазасыздар дагы, андан кийин тандаңыз дегенге өтөсүз. Тандаңызга өткөндөн кийин бу жерде Gmail, Mail.ru деп турат. Ошонун бирөөсүн жазасыздар, керектүүсүн. Gmail. Кээ бир убакта эмне болуп калат, что Gmail'дагы эмес, Hotmail'дагы эмес, башка кандай болуп калышы мүмкүн. Мисалы, BK дегендер бар, BK.ru дегендер бар. Ошону жөн гана кол менен жазасыздар. Андан кийинки өтөбүз. Эми үчүңүз барбы дегенде ооба дейсиз. Анан кийинкини басабыз. Ошо демо үчүн ID-син киргизесиздер. Кимдин астына катташ керек болсо, ошол кишинин ID-син жазабыз бул жака. ID-ни сөзсүз түрдө туура жазыңыздар. Фамилиясын текшерип коюңуздар, антпесе эгер бир сандан жаңылсаңыздар, башка адамдын астына түшүп калат. Андан кийин ырастайбыз. Сол жака түшүп жатат. Эгерде демирчүүнүн астында сол жагында уже партнерлор катталган болсо, оң жака түшөт да. То есть автоматически биринчи регистрация адамдын сол жагына түшөт. Деп туруп андан кийинкини басабыз. Птичканы басабыз дагы, каттоону өтөбүз. Ушул бетти сиздер сөзсүз түрдө скриншот кылып коесуздар. Муну сиз партнерго жөнөтөсүз. ID паролду жазып киребиз. Эмне максат менен? Партнерду дистрибьютор статусуна өткөргөнгө. Эгер эсиңизде болсо, биз аны покупатель статусунда каттаганыбызда, биз аны дистрибьютор кылышыбыз керек. Себеби иштейм деген адам кабинетке киргенден кийин ылдый жакта карасаңыздар, кишинин сөөлөгөтү турат, менин атым деп жазылып турат. Ушул жака киресиздер. Анан муну мындай жылдырасыздар, өйдө көздөй тартасыздар. Тарткандан кийин бизнес эсеп деген жазуу бар. Ушуну басабыз. Паролду сурайт. Паролду дагы жолу жазабыз. Андан кийин караңыздар, мүчө, керектүү өчүү деп турат. Бул киши иштейм деген киши болуп калса, аны сөзсүз керектүү өчүдөн өткөрүшүңүздөр керек. Өтүнүчтү которобуз дагы, ийгенинди киргизебиз. Текшерип чыгабыз, жаңы баш керек. Ырастайбыз. Ырастагандан кийин статусу өзгөрөт. Акчасын чыгарып, ошо ишкердик кылууга болот.